маалымат өтүп кетти, баштайлы эле. Түшүнүктүү болду, баштайлык. Буюрса, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин семинардын катышуучулары. Өзүмдү тааныштырып кетсем, менин атым Данияр, фамилиям Астаров. Долбоордун координатору болом. Биз бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алча башкалардын мыкты тажрыйбалары боюнча республикалык жүргүзүү органдар үчүн тең принцибинде боюнча өз ара окутуу платформасын өткөрүп жатабыз. Бул жерде эми бүгүнкү күндө бизде 3 ийгиликтүү тажрыйбалар боюнча бөлүшөбүз. Негизги биздин эмебиз ийгиликтүү аймак долбоорунун алкагында алып барып атабыз. Кыскача эми азыр программа менен тааныштырып кетсем, ачылыш сөзүн Чындыбаева Айнурага беребиз, долбоордун менеджери. Андан кийин программа боюнча Каргалык айыл өкмөтүнүн презентациясы бар эле. Тогуз Тороо районундагы таштанды чыгаруу маселесин чечүү үчүн муниципалитеттер ортосундагы кызматташтык ийгиликтүү практикасы менен бөлүшмөк. Азыркы күнү эми алар кандайдыр бир техникалык эле менен кошулса, анда ошол кишилерден баштайбыз. Жок болуп калсам да Мамбетов айыл өкмөтү Ысык облусунун Тоң районунун Мамбетов айыл өкмөтүнүн жаңы конуштарды ички суу менен камсыздоо кызмат көрсөтүү жакшыртуу боюнча Кадырова Гүлзат Тоң районунун Мамбетов айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы алып барат. Андан кийинкиси үчүнчү презентациябыз бул болсо Ош областына караштуу Кара Суу районунун Маада айыл өкмөтүнүн айылдын жаштарын биригип жашоо шарттарын жакшыртуу үчүн 50 долбоорду ишке ашырышы боюнча ийгиликтүү тажрыйбасы менен бөлүшөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде ошол 3 тажрыйбанын алкагында иш алып барабыз. Барыңыздарды активдүү катышып берүүгө чакырам. Суроолоруңуз болсо кезек менен суроо берелик. Техникалык кандай бир вируска тоскоолдуктарды жаратпайлык. Ошондуктан туугандар, бүгүнкү биздин иш чара жакшы бир сиздерге ийгиликтүү жакшы тажрыйбаларды алып келип, кийинки сиздин ишиңиздерге чоң салым жардам кошот деп ишенем. Айнура, кийинки сөз сизде уруксат болсо. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Жумуш көптүгүнө карабай баардыгыңыздарды кирип, ушу бир аз да болсо маалымат алып алайын, жергиликтүү маселелерди чечүү боюнча киргениңиздерге өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Маалымат катары айта кетсем, бул иш чараны Академия Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясы өткөрүп жатат. Жергиликтүү өз алча башкаруу органдары үчүн системдүү түрдө ушул USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында теңме-тең принциби боюнча өз ара окутуу платформасынын онлайн семинарларын өтүп жатабыз. Бүгүнкү онлайн семинарыбыз бул 3-чү ирет өтүп жатабыз. Буюрса мындан ары дагы ай сайын 2-3 жолудан кем эмес ушундай системдүү түрдө онлайн семинарларды өткөрүп турабыз. Бул семинарларды биз академия уюштуруп гана беребиз, площадканы түзүп, ал эми бири-бириңиздер менен тажрыйба алмашып, өзүңүздөргө окшогон эле коллегаларыңыздар өздөрүнүн мыкты тажрыйбаларын баардыгыңыздарга айтып берип, бөлүшүп, талкуулап, ушундай форматта иш чара өткөзүп турабыз. Эгерде сиздерде дагы жакшы, мыкты практикалар, тажрыйбалар болсо, жергиликтүү деңгээлдеги маселелерди чечүү, муниципалдык кызматтарды уюштуруу, элге сапаттуу кызматтарды көрсөтүү, ушундай тематикада жергиликтүү бюджетти көбөйтүү жана башка тематикада сиздерге тиешелүү болсо, бизге байланышсаңыздар, биз мыкты аймак порталына жайгаштырганга жардам көмөк көрсөтөбүз. Андан тышкары ушинтип анан сиздердин мыкты тажрыйбаларды дагы республика боюнча ушинтип онлайн форматта, мүмкүнчүлүккө жараша офлайн форматта дагы жайылтканга көмөк көрсөтөбүз жана бул биздин бирден бир милдетибиз болуп эсептелинет. Анда эмесе мен ийгилик каалайм бүгүнкү онлайн форматтагы иш чарабызга. Баардыгыңыздарга ийгилик, активдүү катышып, акырына чейин 1-1,5 эле сааттык программа, акырына чейин отуруп, жакшылап маалымат алып, өзүңүздөрдөгү тажрыйбалар менен дагы бөлүшүп, суроолор болсо берип, тактап алсаңыздар болот. Ишибизге ийгилик анда. Рахмат, Данияр, уланта бериңиз. Рахмат, Айнур. Каргалык катталдыңыздарбы? Бар болсоңуздар белги берип койсоңуз. Каргалык айыл өкмөтү.
Каргалык айыл өкмөтү азырынча катталып атсаңыздар, анда бизди угуп атсаңыздар, кое туруңуздар. Анда кийинки бизде презентатор бул Мамбетов айыл өкмөтү, Ыскөл району. Мамбетов айым, Гүлзат айым, сизди көрүп атам. Микрофонуңуз жанып эметип алсаңыздар, презентацияны сизден баштайлык. Сиздерге сөз берелик. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсыздар, бүгүнкү семинардын катышуучулары биз Ыскөл областынын Чоң районунун Болот Мамбетов айыл аймагынын Эшперов айылындагы Тараба таза суу бирикмеси боюнча жергиликтүү калктын ичүүчү таза суу менен камсыз кылуудагы иш аракеттери боюнча төрайымы Беликова Рана эжекебиз жетекчиси. Сиздерге ушул таза суу боюнча айтып бермекчи. Кандайым? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Угулуп атабы? Ооба, угулуп атат, жакшы эле угулуп атабыз. Уланта бериңиз. Азыр презентацияны коюп атат го Нургүл. Сиз уланта бериңиз, презентацияңыз уже экранга чыкты. Эми өзүмү тааныштырып кетсем, мен Болот Мамбетов айыл аймагынын Эшперов айылындагы Тараба таза суу бирикмесинин жетекчиси болом. Аты жөнүм Беликова Рана Мусаевна. Сиздер менен бүгүн байланышка чыккан үчүн чоң кубанычтамын. Рахмат сиздерге. Урматтуу презентатор Сураныч, эгерде кабинетте башка дагы коллегаларыңыз Zoom'га кирип отурган болушса, башка кабинетке чыгып отурсунчу, же болбосо өчүрүп коюшсун. Помеха болуп атат үнүңүздө, толук угулбай жатасыз да, так. Ошондуктан Сураныч, эгерде бир коллегаларыңыз дагы сиздин кабинетте отурган болсо, же өчүрүп коюшсун, же башка кабинетке барып отурсун. Себеби дегенде бул жакка помеха болуп атат. Рахмат. Рахмат. Биздин Ыскөл областынын Чоң району айыл аймагынын Эшперов айылында Тараба таза суу бирикмесинин жергиликтүү калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуудагы иш аракеттерибиз боюнча бүгүн сиздер менен тажрыйбамды бөлүшкүм келип атат. Биз адегенде максатын койгонбуз. Биздин максат ушу биздин аймактагы Эшперов айылынын жашоочуларын ичүүчү таза суу менен камсыздоо боюнча сапаттуу кызмат көрсөтүү деп койдук. Ушу Эшперов айылында 310 абонент бар. Негизинен 2600дөн ашык жергиликтүү калк жашайт. Ушул жергиликтүү калкты биз сапаттуу кызмат көрсөтүп, таза суу менен камсыз кылганга өзүбүздүн максаттарыбызды койгонбуз да. Кийинки слайдты өтүп койсоңуз. Бул жерде милдеттерибиз да бар. Кийинки слайдты өтүп койсоңуз. Негизги милдеттер ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүнү жөнгө салуу биздин милдеттер. Ичүүчү суу менен камсыздоо системасынын объектилеринде ордоо жана калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү деген. Угулуп атабы? Кызмат көрсөтүү уюштуруунун жаңыртмаларын жана технологияларын колдонуу деп астана милдет койгон. Мен катып бердим сизге мерге. Урматтуу коллегалар, катышуучулар, звуктарды өчүрүп койсоңуздар, сиздер презентатордон дагы катуу угулуп атасыздар. Сураныч, бардыгыңыздар микрофондорду өчүрүп коюңуздарчы, презентатор эле калсын, Сураныч. Рахмат, Айнура. Ичүүчү суу менен камсыздоо системасынын ушул күнгө чейинки 22 жылга чейинки абалы боюнча бир аз айтып кетейин. Негизги милдеттерден кийинки эме да бул. Болот Мамбетов айыл аймагына караштуу Эшперов айылынын жергиликтүү калк ичүүчү таза суу системасы 1972 жылы орнотулганда, ошол убакыттан бери айылда суу түчүкчөлөрү көчөдө 47 точка жайгашкан. Ошонун 32си гана иштечү.
Бул жерде сүрөттө көргөндөй биздин жергиликтүү тургундарыбыз ушундай араба менен, фляктар менен кезекке туруп ушу суу түтүкчөлөрүнөн үйлөрүнө таза суу алып турушкан. Бул таза суу ошол убакта дагы 2 саат гана акчуда, 2 саатка гана берилчү. Ушу бир айылга 47 точка даже жетчү эмес да. Андан кийин ушу 2005 жылы бүткүл дүйнөлүк банк каржылаган таза суу программасы менен айылдын ичине, кийинки слайдты кетирип коюңуздар. Айылдын ичине 11 километр суу түтүктөрү жаңыртылып, 150 метр куб суу резервуарына кошумча 60 метр куб бийиктиги 9 метр болгон суу сактоочу башня орнотулган. Суу түтүктөрү калк жашаган ар бир кожолукка киргизилип берилген. Бүгүнкү күндө ошондон бери биз алып карасак 14 жыл, 15 жыл өтүп кетти да. Бул негизги башнянын туруу мөөнөтү 9 жылга гана болуш керек болчу да. Азыркыга чейин ошо башня азыр иштеп турат, бирок ошо срогу өтүп атат. Ушул жагынан бизде кабатыр болуп турабыз да. Ар кандай донорлорго кайрылууларды кылып атабыз ушул убакта. Мен ушул Тараба таза суу бирикмесине 2019 жылдан бери жетекчи болуп келгем. Бизде өзгөрүүлөр жетекчи, бухгалтер жана 2 сантехник жаңыдан шайланып кызмат ордулары менен камсыз болушкан. Бүгүнкү күндө ушу 4 кызматкер иш алып баруудабыз. Таза суу ишканасынын иш бөлмөсү айыл өкмөтүнүн имаратында жайгашкан. Кийинки слайдты кетирип коюңуздар. Айыл өкмөтүнүн имаратында жайгашып, баардык заманбап техникалар менен жабдылган. Бизде компьютерлер, сейф, шкафтар, стулдар жетиштүү жайгаштырылган ушул жерде. Биздин ар бир абонентибиз ушул жака келип, өздөрүнүн таза сууга төгүлүчү акчалары менен эсептешип кетип турушат. Эми ушуга чейинки аткарылып жаткан иштер боюнча айтып кетсем, кийинки слайдты айтып кетсем, бул жерден көп жумуштар аткарылды да. Биз көп баарын кое берген жокпуз. Айрым аткарылган жумуштарды айтып кетсем, бул жерден таза суу жайгашып турган скважинада көп жылдардан берки көп жылдык бактардын дүмүрлөрү гана калган. Дүмүрлөрдүн баары алынды. Жазгы өрттөндүрүү, жашылдандыруу иштери боюнча дагы аябай көп жумуштар жүргүзүлүп жатты да ушул убакка чейин. Анан бул таза суунун турган жериндеги коруктар талапка ылайык келчү эмес. Талапка ылайык эмес болчу. Мынакей көрүп турганыңыздай решеткалар талапка ылайык келчү эмес. Жаппыз, ар ким секирип кирип кетсе да мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Анан ушул жерден биринчиден корукту колго алдык, коруп баштадык. Бир жак бети бүтүп калды буюрса, калган актап сырдап ушундай жумуштарды жылыга кылып беребиз. Бул жердин ичинде алма өрүктөр да бар болчу, ошолордун баары эскирген, бул жердин эскиргендерин баарын алып азыр жаңы көчөттөр тигип жашылдандырууда ичинде болуп жатабыз да. Кийинки слайдты кетирип койсоңуз, ушу жашылдандыруу өрттөндүрүүнүн максатында ошо биздин таза суу жайгашкан жерде кийинки слайдты биздин Тоң райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан дагы конкурс жарыяланып, ошо конкурска катышканбыз. Биздин сертификатыбыз турат кийинки слайдта. Конкурска катышып, ошол жерден мыкты мекеме деген наам ыйгарылып, бизге жылдын мыкты мекемеси деп ыйгарылып, ошо 5000 сомдук сертификат утуп алганбыз акчаларда. Бул жерде бизде ошо жардам берген биздин айылдагы квартал башчылары, биз негизи кварталдар менен аябай жакшы биргеликте иш жүргүзөбүз. Ушунда субботник болгондо
келип биргеликте ушундай жардамдарын көрсөтүшөт. Бул жерде ошолордун сүрөттөрү туруп атат. Кийинки слайд. Андан кийин ушу тарифтерди иштеп чыгуу жана төлөмдөрдү жакшыртуу боюнча бизде суунун тарифин бекитүүдө коомдук угууда талкууланып бекитилген да чогулуштарда. Кийинки слайдка кетип коюңуздарбы. Коомдук угууда талкууланып бекитилген мурун ар бир сууга 15 сом болсо, коомдук угууда талкууланып азыр 20 сом болуп бекитилген. Күчү суунун өлчөмү суу эсептегич менен өлчөнүп чыгат да. Бул жерде биздин азыр квитанциябызда чыгып турат. Квитанциябызда чыгып турат да. Бул биз иштешип аткан долбоор Келбетас уюму Швейцария өкмөтү тарабынан бизге ошо 1С программасын киргизип берди. 1С программасын 13.275 программа киргизип берип, ошондон азыр биз квитанция чыгарабыз. Мурунку слайдда турат квитанциянын формасы. Ушу менен ар бир абонентке ай сайын суусунун баасы кетип, анан ушул квитанция менен келип абонент ичкен суусунун актысын ай сайын төлөп турушат. Биз ушу Тарaba таза сууту долбоорлор менен жакшы иштештик жана дагы эле иштешип атат. Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору Швейцариянын өкмөтү тарабынан Швейцариянын өнүктүрүү жана кызматташтыруу агенттиги Келбетас уюму менен кызматташып, ушу биздин таза сууга эскаттыла 199.500 сом грантка таза суу бирикмесине керектелүүчү шаймандарды алдык. Бул жерде мурдадан эскирип, эчтеке калбай калган көп эчтекелер таза сууга керектелүүчү сантехникалык эч кандай шаймандар калган эмес. Ушул гранттын негизинде суу сордуруучу сварка, болгарка, ütү, баскычтар жана башка көп Bilim adı onun çünkü бул акчанын Ранна отурсаңыз. Урматтуу Бектур, эмеңизди өчүрүп коесузбу микрофонуңузду? Биякта тоскоолдук болуп атат сизге. Микрофонуңарды өчүрүп койгулачы. bilim adamı muhallimlerin tanımladığı 2020 yılından tartıştık. ушул утуп алган долбоорубузга эмелерди 155 миңине ушу керектүү шаймандарды алдык да. Булар ушу эң айтып өтпөдүкпү, эң кичинекей ушу элементарный ачкычтар жок болчу. Ошонун баарын алдык. Мынакей бир аз эле сүрөтүн көрсөтүп койдук бул жерде. Анан ушу 35 миң сому, ушу утуп алган акчанын 35 миң сому жергиликтүү кызматтардын туруктуулугун күчөтүү, тургундардын жарандык жоопкерчилигин жогорулатуу багытында жүргүзүлгөн айыл аймактын ортосунда өтүлүүчү сынак боюнча жобо иштеп чыктык. Мындай кызматтардын туруктуулугун күчөтүү боюнча атайын типтүү жобо чыкты, иштеп чыгып кеңештин чечими менен бекитилген бул сынактын жобосу. Бул жободо каралды кызматтардын туруктуулугун күчөтүү, тургундардын жарандык жоопкерчилигин жогорулатуу багытында жүргүзүлгөн көчөлөрдүн ортосундагы сынак, тарифтерге негизделген кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү чогултуу, көбөйтүү жана стимулдаштыруу максатында өткөрүлгөн. Сынак Швейцариянын өнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги аркылуу
Швейцариянын өкмөтү каржылаган Хельветас жана өнүктүрүү саясат институту тарабынан жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу долбоор менен биргеликте өткөрүлгөн. Бул сынакты өткөрүү үчүн атайын тартиби иштелип чыгып, айыл өкмөттүн буйругу менен айыл өкмөттүн кызматкерлеринен, жергиликтүү кеңеш депутаттарынан, жамааттардын лидерлеринен жана кызмат көрсөтүүлөрдөн түзүлгөн да буйрук негизгиси. Сынактык байге фонду жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору тарабынан берилген 35 000 сомду түзгөн. Байге фонду акчалай түрүндө берилген жок. Бул ошо каражаттар мисалы биздин кварталдар менен, ушу көчөлөр менен чогулуш өткөрүп, ушуну сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Ушундай сынак жарыяланып атат. Мондай утуп алдык. Ушул сынакка катышкыла кийинки сынактын аягында чыккан байкөктүү орундарга кандай эме аласыңар, өзүңүздөр бересиңер. Ошо тургундардын чечиминин негизинде берилген сумманын чегинде аймакты жакшыртууга багытталган демилгелерди сунуштайсыңар деп жолдор менен атайын гран-при, биринчи, экинчи, үчүнчү сыйлык, кыз 2 сыйлыкка койгонбуз ушу 35 000-ди. Биздин ушу сынакта Урматтуу катышуучулар, азыркы күндө презентаторго тоскоолдук кылбай, сураныч микрофондорубузду өчүрүп турсаңыздар. Кандайсыңар Аны айым? жолдонторуз. Урматтуу Бегай, өчүрүңүзчү микрофонуңузду, Сураныч. Уланта бериңиз. Угулбай калды окшойт а? Угулуп атат. Уланта бериңиз. Кийинки слайд. Мамбетов айыл өкмөтү, сиздер угулбай калдыңыздар. Уланта бериңиздер. Гүлзат айым, Урматтуу презентатор, уланта берсеңиз, Сураныч. Байкабай чыгып кетишти окшойт, что көрбөй калдым мен буларды. Көрүп атабыз, карап турабыз. Бирок жай өнөктөштүгү кайрымдуулук фонд, коомдук фонду тарабынан менен кызматташып буга чейин ар бир эмеге кожолукка счетчиктер, суу эсептегичтер коюлган да. Анан ушул боюнча жанагы сынакта ушул төлөмдү жакшыртуу болгон. Төлөмдү жакшыртуу, кудуктарды күтүү, ошо суу алуучу кудуктардын баары күтүлүшү, счетчиктердин иштеши, тазалыгы деген критерийлер коюлган. Ошо боюнча анан сынак чыгарылган да. Бул жерде кудуктардын бүт баары акталышы, сырдалышы баары жакшынакай көрүнүп турат да. Анан ушул сынак чыкты бизден, чыгып, жанагындай жыйынтыгында атайын таза суунун өзүнүн жылдык отчету менен, сынактын жыйынтыгы менен биз ушу утуп алган кварталдарга өздөрүнүн сыйлыктарын тапшырдык. Бул сыйлыктар өздөрүнүн макулдуктары менен, өздөрүнүн көрсөтүүлөрү менен берилди да. Айрым квартал генератор депти, бизде свет өчүп калса, таза суу ичип турганга бизде генератор керек деп генератор алышты. Айрымдары ошо сууга керектүү кудуктук кармоо, тазалоо иштерин жүргүзөбүз деп чака, күрөк, анан суу өтүктөр ушуларды алышты да. Ошондой өздөрүнүн
эмелери менен биз тапшырдык. Андан тышкары бул кароо сынакка каралган 35 миңден тышкары таза суунун өзүнүн бюджетинен атайын ардак грамоталарды даярдаганбыз. Ардак грамоталардан кичинекей белектерди даярдаганбыз. Бул жерде мыкты абоненттерди аныктап чыкканбыз. Мыкты квартал, мыкты көчө, мыкты суу пайдалануучу деген номинациялар боюнча биз өзүбүздүн бюджетибизден ардак грамоталар жана кичинекей подаркаларыбызды бердик да. Бул жерде көрүнүп турган эжекебиз көрүнүп турат го. Ошо мисалы ошол эжекебиз бизде квартал башчысы. Гран-прини утуп алышканда квартал башчысы өзүнө атайын ардак стимул болсун деп ардак грамотаны ушу таза суунун өзүнүн бюджетине бердик. Теги сертификаттарын тапшырдык да. Андан кийин ушул долбоордун ийгиликтүү ишке ашырууда долбоорду ийгиликтүү ишке ашырып жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрү жакшыртуу долбоордун алкагында өткөрүлгөн калк арасында коммуналдык кызматтарга акы төлөөнүн маанилүүлүгү жөнүндө маалымат кампанияларын өткөрүү боюнча сынакта жетишкен ийгиликтерибиз үчүн Нарын Ысык көл областарынын ичинен 2-чи орунду жеңип алып, ноутбук принтер менен утуп алдык. Биздин сүрөтүбүз турат бул жерде дагы. Слайдты кичине ылдыйлап коесуздар. Слайдка түшүрүп коесуздар. Да. Да, бирде түшүрүп койсоңуз. Ада грамотанын сүрөтү бар эмени билдирип койсоңуз. Ушул. Мынакей ушул боюнча Швейцария өкмөтү тарабынан Швейцариянын өнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги аркылуу каржыланган Элбетас Кыргызстан жана өнүктүрүү саясат институтунан турган уюмдардын консорциумунда ишке ашырылып жаткан долбоор тарабынан ыйланып, биз ушул грамотаны алып, сүрөттө көрсөтүлүп турган принтер менен ноутбукту утуп алганбыз. Ушул долбоордон. Неге? Кийинки слайдка кетирип койсоңуз. Кийинки ылдыйкы слайд. Астыкысына дагы бир-экини өтүп койсоңуз. Дагы өткөрүп коюңуз. Кор салынып атканга сүрөткө коюп коечпу? Кор салынып аткан сүрөткө. Дагы бирге кылдырсаңыз. Дагы бирге түшүп коюңуз. Рана айым, кор салынып аткан ушул эле сүрөтүңүз, башка сүрөт жок. Мынакей бул биз Кореялык уюмда Good Neighbors уюму менен да ушу биздин Карабат таза суусу иш алып барып атабыз. Good Neighbors уюму менен. Бул уюм бизди жылыга ушу таза сууга салынуучу хлор менен камсыз кылып атат. Жылына 2 жолу хлор менен тазалайбыз. Хлор кол менен жүргүзүлөт, кол менен эзип, кол менен куюп, суу сактаган резервуарга ошо хлор куюлуп тазалап турат. Жылына 2 жолу тазалайбыз. Бул жерде кызматкерлер кийип турган формасындагы ушу спец кийимди дагы ушу биздин хилер тарабынан берилген. Жетишкендиктерибиз эми абдан көп жетишкендиктерибиз болуп атат. Эми бул жерден киргизип башталганбыз. Учурда бизде азыр айылда ар бир үйгө мектепке, бала бакчага таза суу кирген. Үйлөрүнөн таза суу, ысык жашоо шарттары бир топ биздин айылда оңолду. Биздин жаш балдарда жок эсе, биз бул боюнча КСВдан эме алып турабыз, маалымат алып турабыз. Жаш балдардын жугуштуу оорулары боюнча жокко гепатит, сарп оорулары. Бизде сиздер менен бөлүшүп турган ушундай жакшы жаңылыктарыбыз деп койсок да болот. Ушундай жумуштарыбызды дагы иштеп атабыз. Баары жакшы деп ойлойт. Бир аз баары бир болгондон кийин болот. Төлөмдөргө бир аз кийинчилик, бирок ал деле убагы менен
бир ай калса кийинки айга кайра ошо төлөнбөй калган баары кошулуп станция батат, ошо менен төлөшөт. Болуп жатат. Көңүл бурган суроо жоопторуңуздар болсо. Рано айым, рахмат. Абдан кызыктуу, жакшы бир ийгиликтүү тажрыйбаңыздар менен бөлүшүп бердиңиздер. Бизде Кыргызстанда 452 ай өкмөт болсо, ар бирибиздин көйгөйүбүз ар кандай, бирок ошондой болсо дагы сиздин тажрыйбаңыздын үлгү катары алып, ушунун сиздин убагында болгон кандай кыйынчылыктар болгон, кандай жеңдиңер, ошо жөнүндө кыскача айтып бердиңиз. Менде мындай бир суроо да. Сизде канча кожолук бар? Анан баарында эле эсептегич коюлганбы бүгүнкү күндө? Ооба, бизде негизи 500гө чукул кожолук бар, бирок азыркы убакта ушу күндө айылда жашап турган 310 абонент, 310 суу ичип турган абонент бар. 2600дөн ашык киши жашайт ошол жерде. Ушуларга баарына счетчик коюлган. Счетчик жана айтып өтпөдүмбү, турак жай өнөктөштүгү кайрымдуулук коомдук фонду тарабынан ушу кредитке алынган счетчик менен Аристондор. Аристон анан кол жуучу раковиналар алынып келинип, ар бир каалоочуларга берилип, кредитке 3 жылга берилген да. Ошолор менен азыр кандай угулбай атат. Угулбай калды. Урматтуу катышуучулар, презентаторго суроо болсо, жанагындай колуңуздарды көтөрсөңүз сөз беребиз. Азыр кимде суроо болсо, сурооңузду берсеңиздер болот. Бизге ушул долбоорлор аябай үйрөттү десек жаңылышпайбыз. Ушу төлөмдөрдү кандай кылганда жакшыртабыз. Эмне болгондо ушу таза суунун эмесин кандай десем, авторитетин да мынча айтканда өйдө көтөрөбүз деген менен иштедик да. Ушул жерде азыр буюрса биз үйлөрүнө барып акчаларын албайбыз, өздөрү келип контордон өздөрү эсептешет. Өздөрү келип станцияны алып келип төгүп, бияктан приходторун өздөрү алып кетет. Баары буюрса аябай эмес, оңолуп келатабыз. Суроо болсо бере берелиби? Суроо бар эле. Бериңиз, угутабыз. Суроо берсеңиздер, өзүңүз аттыңызды тааныштырып, каяктан берип атасыздар, ошо жөнүнүн баарын тааныштырып туруп анан берсеңиздер. Угулатабы? Угулатат. Кайыпов Бакыт, Учкун айыл аймагы Нарындан. Кеңештин депутаты болом. Суроо эжеге тарифтериңиз боюнча айтып койсоңуз, канча төлөнөт? Анан бюджетиңиздер канча? Жылдык бюджетиңиздер канча? Анан тарифтер кандай төлөнөт? Анан үчүнчү суроом, жана счетчиктерди абоненттер өздөрү алып койдубу же ИСКакы өзү алып койдубу? Жок, тариф 1 куб сууга 20 сом. Счетчиктерди ушу жана турак жай өнөктөштүгү кайрымдуулук коомдук фонду менен бирге иштешип, ушу счетчиктерди анан жана Аристондорду кол жуучу раковиналар кредитке келген. Кредитке келип, анан ошо ар бир 3 жылга кредитке келип, абоненттер өздөрү алып, ошо 3 жылдын ичинде кылып бүтүшкөн да. Азыр счетчик Чайчал, алып калыппы жа. бюджети 360 миң. Бул эми угулбай атат. Рахмат, бюджетиңиздер 360 миң турбайбы? Бул эми туруктуу эмес да, мисалы өйдөлдөй болуп калат. Себеби жылдын аягына кеткенде кээ бир төлөнбөй калгандар болсо ылдыйлап калат, ашыкча болуп калса өйдөлөп калат. Эми бул эме эң твердүү эмес, бирок эмеси ушундай 360 миң деп турабыз, коебуз да. Түшүнүктүү, рахмат. Акыркы суроом. Сиздерде мондай көйгөй барбы? Таза сууну мындай шлангге коюп алып, огороддо бакчаларын суарганда. Ошолор менен кандай күрөш бар болсо, кантип эме иш чара колдонуп атасыз?
Биз бул жерде жана счетчиктер жөнүндө айтып атпайбызбы? Огороддорун сугарышат, но только через счетчик канча суу ичсе ошончо акчасын төлөшөт. Бузулуп калат счетчиктер деле постоянно эме болбойт, эми арасында бар деп атпайбызбы? Бузулат кээ бирөө, бирок кайра өздөрү алып келип коет аны. Сугарат, огороддорун сугарат, шланг болот. Айрыкча күндүн ысыгында эң агын суу бизде тартыш аябай. Биз өзүбүз уруксат беребиз. Сугаргыла, только акчасын төккүлө. Сугарышат, өздөрү айтып келишет. Бул жерден тиги жанагы программа менен станция чыгарып баштаганда эле өзүнөн өзү көрүнүп турат. Булар 1С мененчи бул жерден буяк көбүрөөк пайдаланыптыр. Значит, огород сугарган, же стройка кылган өзүнөн өзү эле билинип турат. Ошол боюнча счетчиктин показаниясы менен эл акчаларын төгүшөт. Аз ичкени аз берет, аз чыгат, көп ичкени көп чыгат. Счетчик менен. Рахмат эже. Рахмат чоң. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Берсе болобу? Бере бериңиз. Бериңиздер. Саламатсыздарбы? Чүй районунун Кегет айылы. Мен суроом мындай болуп атат. Каттоодо кожолуктардын хозяиндери өздөрүнүн оформлением болбой чыкпай атпайбы? Ошо проблеманы кантип чечип атасыз? Кайра айтыңыз. Кандай дейсиз? Алло. Кайра айтсаңыз. Сиздердечи санарип аймак боюнча каттоо жүргүзүп атпайсызбы азыр? Ошондо жанагы хозяин домалар чыкпай, мурунку чоң апа болуп үйлөрдү киргизе албай жатпайсызбы? Ошо көйгөйдү кантип чечип атасыздар? Ошо өзүнө жарандарды. Урматтуу Кегет айыл өкмөтүнүн кызматкери, сиз атыңыз Бегайбы? Бегай, бул жерде презентаттар бул именно суу боюнча презентацияга жооп берет. Ал санарип аймак боюнча эмес, бул именно СООПун жетекчиси. Сиздин сурооңузду мен жазып алдым, мага анан өзүнчө жооп беребиз, хорошо? Азыр презентаторго болгон суроолор боюнча суроо берсеңиздер. Саламатсыздарбы, суроо берсек болобу? Бериңиздер, тааныштырып коюңуз өзүңүздү. Мен Кара Суу районунун Жаңы Арак айыл өкмөтүнөн Маккамбаева Гүлмира болом. Мына эже баягы тарифти бекитүү боюнча кеңештен эле бекитилеби же антимонополиядан дагы макулдашуу керек болобу? Ошолор боюнча айтып берсеңиз жакшы болот эле. Бул кеңешке чейин биз чогулуш кылабыз да, жана коомдук угуу өтүп атпайбызбы? Коомдук угуу тарифтерди бекитүү боюнча депчи. Ошо чогулушта угууда талкуулап, жылдык бюджетибизди көрсөтүп, эмнеге жетпей атканын, ушунун баарын защита кылып, талкуулап туруп, анан элден сурайбыз, момундай жетпейт экен. Мурда айтып өттүм, 15 сом болчу, анан кийин 20 сомго көтөрдүк депчи, бир кубту. Анан ошол менен эл көтөрүлсүн, 20 сом болуп бекитилсин деп чечип берет, аны кеңештен бекитип алабыз. Кеңешке коюп. Анан монополия боюнча биз азыр эме кыла элекпиз, монополия боюнча какой-то бремеси бар экен мунун. Ушу тарифтин өзүнүн суммасына ылайык бекитет окшойт да. Биздики аз болуп атат. Негизгиси 32 сом болгондо аябай жакшы болот экен да. Бул жерден абоненттик көптүгү дагы жакшы эме алып барат да, жакшы иш болот экен абонент көп болсо. Бизде абонент аз 310 эле. Рахмат эже, рахмат чоң. Урматтуу катышуучулар, дагы суроолор болсо, Мамбетов айыл өкмөтүнүн суу тейлөө боюнча. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз Сүлүк шаарынан неме айтып атабыз, бизге да арыз программасы ошондой таза суу киргизип кеткен да, уже бүттү долбоорчу. Анан баягы элдердин долбоорго кирбеген жерлеrini өкмөт кылып бербейт да, аны өздөрү кылыш керек, баягы долбоордун эсебинен болбойт. Ошондой неме көйгөйлөр жаралганбы, жокпу? Биздин айылда мындай көйгөй болгон эмес. Азыр биздин өйдөкү Далинкада Көксай айылына ушу арыз боюнча коюлуп атат. Бизде андай көйгөй болгон эмес. Биздики ошо бүткүл дүйнөлүк банк программа, таза суу программасы менен
башня орнотулуп, жанагындай жаңыртылып киргизилген таза суу. Баягы ички жолдорго киргизилгенде ар бир түтүнгө, ар бир неме кожолукка киргизген жердеги колодецтен үйгө тартылган жердеги көйгөйлөр жаралып атат да бизде азыр. Колодецтен үйгө чейинки тартылган биз жана системадагы сууга гана жооп беребиз да. Биз ошо сууну ар бир үйгө чейин ошонун эшигин алдына чейин алып барып беребиз. Андан аркысын үйеси өзү жооп берип, өзү карайт. Ошону башында долбоор келип баягы өтүп атканда айтканбыз да элгечи биз. Анан эл макул болуп, азыр арыз кеткенден кийин ушу көйгөй кайра жаралып атат да. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Сиздерде болгонбу, эл кайра эле оңдоп алдыбы деген вопрос суроо берип атам да. Бизде ошо 2005-жылы келип атканда элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Только жанагы система 11 километрга киргизип, анан ар бир үй өздөрү трубаларын өздөрү эмесин даярдап туруп эле тартып алышкан, киргизип алган үйгө. Азыр жаңы линия толук иштеп ишке кирген да сиздерде. Жаңы деле эмес, биздин линия эскирген 2005-жылдан бери эски эле да, бирок толук иштеп турат. Азыр 24 саат суу ичебиз. Биз ошо 24 саат суу иче албай атабыз да. Бул биздин бул таза суунун бир нерсе кошумчалай кетейинчи. Биздин таза суунун иштөө тартибин, ошол таза сууну кандай баалаганы боюнча анкета аркылуу биз элге чыгабыз. Анкетага суроолорду жазабыз. Таза суунун ошолор боюнча баалатып алабыз. Биз 80-90% жакшы деп баалап беришкенбиз. Муну 2 жылда бирден баалатабыз да. Быйыл баалатабыз буюрса. Анан ошол жерде дагы көрсөтүлгөн. Мисалы ошо үйдө сиздин үйдүн ичинде ысык суу, муздак суу барбы? Сиздин үйүңүздүн ичинде санузел орнотулганбы? Ушунун баарын киргизгенбиз. Мындайча айтканда бизде 90% айылда заманбап жакшы жашоо, заманбап кирген бул суулар, ошого керектүү сантехникалык бүт санузелдердин баары киргизилген. Себеби 24 саат суу аккандын натыйжасында биз ошо жакшы жашоодун уже эмесинде баратабыз. Айылда жакшырган жашоо бар бизде. Азыр дагы биз эжеспи, сиңдиспи неме мындай болуп атат да, бизде полный арест иштеп водоканалга, таза суу каналга тапшырып кеткен да. Эми таза суу канал алып кетти да калган сиздерге төлөмдөр төлөп, Эмнени алып кетти? Мисалы өзүнүн балансыга өткөзүп алды да. Жок, биз айыл өкмөт балансасына ала албайт да, кайдан алат? Биз дотацияда турабыз. Андай ала албайт, биз өзүбүз каржылайбыз да. Бизге келген мисалы долбоорлор менен келип атпайбы бизге? Мисалы үчүн компьютерлер, жана биз утуп алган жана программалар, ошол баары айыл өкмөттүн балансасында турат. Өз суунун өзүн айыл өкмөт балансына ала албайт. Бизде таза суу канал өзүнчө ишкана бар да, эме муниципальныйчы. Ошол балансыга алып калган каражат мына көйгөйлүү маселелерди өздөрү жасап кетиш керек деген долбоордо ошондой неме кирген да. Ошону сурагам. Рахмат. Эме болсо керек анда. Дотациядан чыккан миллионер. Рахмат. Саламатсыңарбы? Мен Жыргалаң айыл өкмөтүнөн адиси болом. Ошо менде бир суроо бар. Могу сууларды киргиздиңер, ар бир үйлөдө мындай үйүндө суу агат экен. Мен түшүнүгүм боюнчачы. Анан ушул саркындуу сууларды көйгөйүн кандай кылып чечтиңер? Очистной сооружениеңер барбы? Бизде жанагы эме бар. Сброс. Саркынды суу жок бизде. Андай чыккан эме жок. Тиги эмеден эле ашык суулардын сбросу бар, бирок ар бир үй ошо кирип атпайбы, ошо жанагы санузелдерди киргизип анан септиктерди орнотуп ачканда үйлөрүнөчү ошого эле эметилет. Эми кийинки
Кийинки биздин астыга койгон билетибиз ушу биз жанагы ас машина деп коет го. Бизде райондо бар бирөө эле да. Атайын заявка берип, алып келип ошолор менен Мен суроону туура түшүнсөм, сиз канализация маселесин көтөрүп атасыз. Эми канализация маселеси бул көп турак жай үйлөрдө болот болуш керек. Айылдын баарында эле боло бербейт бул маселе. Ошондуктан бул презентация таза суу боюнча, суу түптөрү боюнча абдан жакшы жетишкендиктериңиздер бар экен. Мени кубандырганы 17 жылдан бери иштеп аткан проектиңиз абдан жакшы экен. Андан 24 саат бергениңер дагы абдан кубандырып атат. Анткени көп жерде бүгүнкү күндө көйгөй жараткан ошо суу маселесинде утур менен берген маселе да көп жерде туулуп атат. Аны да жакшы чечиптир. Рахмат, түшүнүктүү болду. Бирок баары бир баягы суу колдонгондон кийин эме саркындуу суулар чыкса, эме туура ар бир үйдө септиктерди куруп, анан тазалап кетет турбайбы машина менен келип? Биздин районда бар ушундай машина. Эми бул дагы ушу долбоор издеп атабыз, ушундай машина жазсакпы депчи. Ушу ас машина деп коет экен го, ушуну. Ушуга ошо издеп атабыз да, ушуга кандай кылып алып алабыз депчи, өзүбүз бул айыл өкмөткө. Себеби биздин 4 айылда тең, 4 айыл бар да биздин айыл өкмөттө. 4 айылда тең таза суу маселелери чечилип келатат да. Бизде бир айыл эле кичине эмерет, калгандар чечилди, буюрса. Рахмат, түшүндүм. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, дагы суроолоруңуздар болсо? Суудун төлөмүнүн бир кубту канча сомго неметкенсиздер тарифте? 20 сом тарифте бекитип айтылды бар. Жакшы. 20 сом. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менде Тоң району кеңештин депутаты, суу боюнча суроо берейин дедим эле. Бизде СОПВчы, мисалы проекттер келгенде өзү гана иштешеби, айыл өкмөттү бийликтирбейчи? Таза суу боюнча. Проекттер менен бийликтиребиз, кантип бийликтирбейбиз? Ошондо жок, бийликтиргенде жок, мен түшүнүп атам да, мындай болуп атат да биздечи. Мисалы жанагы 2010-12 жылы бир 59 номер менен теги постановление чыгып атат да, Усенов тарабынанчы. Айыл өкмөттүн балансына СОПВ өтүшү керек деп турат. Мен туура эмес түшүнүп атам да ушуну. Анан бул бир вопрос. Экинчи вопросчу, бизде суу мындай да, бир эле суу, бирок эки башка бааланат. Питьевой суу деп, поливной суу деп. Болбосо бир трубадан болуп атат да, анан биякта элдер көп нааразычылык пайда болуп атат да, эмне үчүн бир банкадагы сууну эле бизге эки башкачысынан коюп атат дейт. Анан ошондо биздин СОПВ туура кылып атабы же туура эмес кылып атабы? Ошону баягы мыйзам жагы кандай болот, ошону түшүндүрүп берип коесузбу? Биздердин СОПВ кандай кылып атканы бизде андай жок, андай эмес да. Бизде ичүүчү таза. Таза суу өзүнчө болот, Мен суроону токтоп алайынчы. Урматтуу Тинатин, сиздин атыңыз? Ооба. Бул жерде сиздерде бул Мамбетов айыл өкмөтү менен айырмачылыгы, буларда счетчик бар. Сиз сугарсаңыз да, сугарбасаңыз да счетчик менен төлөйсүз. А сиздикинде таза суу тарифи өзүнчө коюлуп, анан суу катка өзүнчө коюлган болсо керек. Туура түшүнүп атсам сурооңузду. Агын суунун өзүнчө тарифи алардыкы. Аларга биз кийлигишпейбиз. Алар өздөрүнүн конторасы бар, өздөрүнүн кызматкерлери бар. Алар өзүнчө иштешет. Биздики скважинадан соруп чыгат, 100 метрден сорулуп, жерден насос менен сорулуп чыгат таза суу. Агын сууну келет да. Жок, биздики мындай болуп атат да, ошонун провон тарабынан мындан 5 6 же 7 жыл мурда провон тарабынан ошол реконструкция болуп, бизге насос коюлуп, таза суу бар да негизичи, но бизге чейин келиш үчүн где-то бир 10-20 километрдей болуш керек да. Бирок ал таза суу бизге келген жок да. Биздин СОПВдан баягы элдердин нааразычылыгы питьевой суу ичпей эле поливной суу келип атат да. Анан
ушул жагын оңдоп түзөш үчүнчү кандай жолдор бар да, баягы элдер да нааразы болуп атат да, чынында таза суу ичишпей эле да. Самотекпу? Ооба, самотек менен келип атат скважинадан. Биздики чисто жердин түбүнөн 100 метр жерден сурулуп чыгат таза суу. Значит, эки башка труба экен да силердики. Самотек экен, самотектон бөлө турбайсыңар анда ичкен сууга Урматтуу Тиматин, сиздин сурооңузду туура түшүнсөм, сиздики бул Мамбетов айыл өкмөтүнөн айырмачылык, булар глубинный насос менен алат. Жанагы 20 сом тарифтин ичинде электроэнергия да отурат. Сиздердики электроэнергия болбош керек, анда силердики самотеком келип атса, сиздики сайга эле кошулган болуп калат да ошондо. Туурабы? Сурооңузду тактап алыңыз. Ооба, туура, бирок ошол бияка келип уже айылдын ичине кирген сууну ошол эле биз бир колонкадан сугарабыз, ошону ичип атабыз да. Анан ошону бир тарифке киргизиш үчүн мындай жолдору кандай болушу керек да? Баягы такыр мындай түшүнүксүз болуп калып атат да, бияктан уже аябай уже скоро ызычуу да болуш керек, мне кажется. Сурооңуз кошумча сизге суроо. Сиз эки сууну тең бир тарифке киргизе албайсыңар го? Мен да ошону айтып атабыз да. Жок, урматтуу Тинатин, сиз өзүңүз ким болуп иштейсиз? Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз? Мен айыл өкмөттүн кеңешинде депутатмын да. Депутат экенсиз. Мына сиз депутаттар коомдук угууларды өткөрүп, мына биринчи тариф бекиттердин астында так чечип алыңыздар керек. Мисалы, ошо бул Мамбетов айылыныкы же кээ бир башка айыл өкмөттөрдүкү ошол эле глубинный насостон алып чыгып туруп сугарганда, жерден счетчик тургандан кийин бир эле баа кетет. Сиздердики жанагы самотек менен келгенден кийин ошону так чечишиңиздер керек, тарифти карап атканда ошону эсептешиңиз керек. Ошону бүт кеңеш карайт аны, коомдук угуу кылып, ооба. Кеңеш менен чогуу бекитет. Сиз бекитип бересиз кеңеш тарифтеринин баасын. Кеңеш менен чогуу бирдикте коомдук угуу өткөрүп элдериңер менен ошону чечишиңер керек адегенде. Чогулуштун протоколун чечкенден кийинкисин андан кийин кеңеш бекитип берет. Ооба, мен азыр ошону жазып атам да, биринчи, экинчиде элечи. Рахмат. Сурооңуздар болсо бериң. Болбосо уже кармандык окуучулар. Саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Сурооңузду бере бериңиздер. Маймак айыл өкмөтү Кара Бура району. Бизде быйыл ушу АЭС программасы менен таза сууга киргенбиз да. Анан менде мындай вопрос болуп атат. Жаңы айтып кеттиңиз го, 2 сантехник, анан 1 бухгалтер. Ошолордун айлык акысын кандай чыгарасыздар? Бизде 2 сантехник, жетекчи, анан бухгалтер. Айлык акыбызды төртөөбүзгө тең бирдей койгонбуз. 5000 сом айына. Бирдей койгонбуз да. Эми азыр мындан көтөрө албайбыз. Муну көтөрөбүк десек, биз деген кайра ошо коомдук угуу өткөрүп кайра тарифти көтөрүшүбүз керек да. Тарифти көтөрмөйүнчө биздин зарплатабыз чечилбейт да, мындан жогорулабайт. Андай зарплатага эми чыдай турган киши барбы? 5000 сом менен кандай жансактуу болот? Бизде, урматтуу коллегалар, бизде кичинекей айыл, кичинекей деле эмес, жакшынакай айылыбыз бар. Бүт бардык шарттарыбыз түзүлгөн. Бардык социалдык объектилерибиздин баары салынып, бүтүп аябай шартыбыз сонунда. Бизде жашоо, мындайча айтканда, айылдын ичинде жашоо жакшы. Мен өзүм мурун аябай жакшы кызматта иштечүмүн. Мен ошол суу мурда 2 саат эле иштейбиз деп атпаймынбы? Ушул сууну кандай кылганда сууну өйдөлөтөбүз, кандай кылганда жакшыртабыз деп ошол именно ошо сууга өзүм баргам. Мага акчанын деле кереги жок. Мен ушу сууну оңдоп чыгайын депчи. Бирок эми баягы акча конечно керек ар бирибизге. Анан ошо боюнча жаңы бухгалтер, ошо боюнча мурунку сантехник, мурункулар чындыгында пенсия жашында болуп мындай ден соолуктарына байланыштуу өздөрү кеткен жумуштан болду депчи, биз эми элдин эмесин чече албай калдык деп.
Мен ошол бүт кадрымды иреттеп алып туруп эле ошол жерден эл үчүн иштедик да. Азыр эл баары билет. Эң кыска убакытта оңдоп чыктык баарын. Эң кыска убакытта эл түшүнүп, мурда вообще төлөбөгөн, илгертеден төлөбөгөндөр бар болчу. Ошонун баары туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп отуруп, азыр үйлөрүнө барбайбыз биз акча төлөгөлө деп. Өздөрү келип төлөйт. Ушундай бизде система ушундай болду да. Биз эл үчүн иштеп атабыз, мындайча айтканда. Аңыз суу менен таза суу негизи эң көйгөйлүү маселе ушул да. Эң проблемный маселе ушу таза суу. Эң көп эме бар ушу таза сууда да. Бирок таза сууну ичишибиз керек деп атабыз. Бизде бар таза суу. Чыгат эң сонун таза райондук станцияга жылына алып барып туруп эмеден өткөрөбүз. Результатын номер 1 в Томском районе деп чыгарып берет. Артезиан деп чыгарып берет. Биздин сууну. Анан эмне иштебеш керек анан эл үчүн? Суроо берсек болобу? Суроо берсек болобу? Бериңиз суроону, бериңиз. Ошо областы Нокат району Төлөс айыл өкмөтү. Башчынын орун басары аты Мурат. Менде мындай суроолор бар эле. Саламатсыздарбы? Өтө жакшы иштер болуп атыптыр Момбек айыл өкмөтүндө. Иш кабылыбыз өтө жакшы иштеп атыптыр. Биз көп нерселерди алсак болот экен. Менде ошонун катарынын арасында суроолор бар эле да, эжекеге. Момбек айыл өкмөтүндө таза суу менен камсыздоо пайызы канча пайызга камсыз болгон? Кандай? Аякы сөзүңүздү айталасаң? Халкты таза суу менен камсыздоодо канча процент силерде? Камсыздоо деңгээли. Анда мындай да, азыр 310 абонент деп атпайбызбы? Бул туруктуу жашап турган үйлөр да. Бизге мисалы үйлөр бар да, ортодо жана эки жакка иштеп кеткендер, жаңы огороддор бар да, именно ошолор кайра келип жашай турган болсо, кайра ошо үйлөрүн салып кире турган болсо, бизден разрешение алып туруп, ал жерден тиги основной центральный система өткөн, ошол жеринен эле кайра үйүнө кошуп алат. Эч проблема жок бул жерде. Мен суроону туура бере алам. Камсыздоо пайызы канча? Ошо халк жалпы Момбекте канча халк болгондо ошонун канча проценти? Камсыздоо 100% десем жаңылышпайм. Өтө жакшы экен. Экинчи суроо. Кечирип коесуздар, бир суроом бар эле. Жалпы суу системаңыздын жалпы узундугу канча суу түтүктөрүнүн? 11 километр. 11 километр. 11 километр. Бюджетіңіз 300 мыңдан ашық дедіңіз, Бюджетіңіз 300 мың сомдан ашу дедіңіз, Болбай атат. Bir жылдық бюджетіңіз 300 мың сомдан ашық дедіңіз, Бюджет, ооба. Бюджет ошондой. Фонд зарплатасы канча анын ичинде? 5 сомдон. Фонд зарплата. 20 миң сом да. 20 миң. Бирок маселе биздин тургундардын ичиненчи, биздин эмгегибизди баалап, биздин ушу иштеп аткан кызматыбызды баалап, тарифти көбөйтөбүз деген эме болуп атат. Эми буюрса Эменки белектики бир куб эмеси канча сом беле? Билесиңби? Белектики бир куб 18 сом беле? Кандай? Урматтуу катышуу, бул сурообуз тиги же өзүнчө толуктоо болуп атабы? Талкуулоо болуп атабы? Суроом бүт эле да. Кайталап коесузбу сурооңузду? Ким, мен сурайынбы? Сурооңузду кайталасаңыз жаңырып атат. Угулбай атат. Текущий ремонтко 2022 жылда 21 жыл жыйынтыкталды. 21 жылдын ичинде текущий ремонтко канча акча бөлдүңүздөр? Сиз азыр айтып атасыз да, бар жок биз реабилитация кылып бар жогун калыбына келтирип койдук депчи. Анан эң акыркы суроом, айылыңызда социалдык объекттер бар, детсад, мектеп,
Авазды алуу менен камсыздасаңыз керек. Аваздын оплатасыны сиз кандай жол менен аласыз? Айыл өкмөтү мешин бюджеттен төлөп береби же өздөрү чогултуп береби? Текши ремонтко биз 30 миңден 40 миңге чейин коебуз. Бул сарпталса сарпталат, сарпталбаса бизде эконом болуп калат. Айылдагы соц объектилерге кирген суунун эмесин акчасын жылына бир жолу субсидия кылып айыл өкмөт төлөп берет. Өтө жакшы экен. Чоң рахмат. Рахмат. Менде дагы бир суроо пайда болду да сизге. Бир кубу 20 сомдон болсо тарифиңизде, анан ушу бир семья орточо эсеп менен канча айына канчадан болуп калат, ошону айтып коюңузчу суранчы. Орточо иштеткенде. Семья пайдаланганына жараша. Эгерде жалгыз бой же 2 киши пайдаланса, ашып кетсе 1 тонна, 2 тоннага деле жетпейт. Пайдаланганга жараша бул чөчүк менен чыгат да, эгерде жакшы пайдаланса 10 тонна, куб тонна дейчи, куб 8, 10, 15 огород сугарып айтып атпайм, огородго дагы уруксат беришти. Ошо огородун сугарса 10-15 кубка чейин кетет. Ошондой эми бул счетчик менен кандай ишсе ошондой төлөйт. Урматтуу катышчылар, бул Мамбетов айыл өкмөтүнө ыраазычылык билдирели, анткени мындан башка да биздин презентаттар бар эле, биздин убактыбыз да чектелүү болот. Ошондуктан биз азыр суроо жооп менен бир презентациянын тереңинде эле токтоп калган турабыз да. Ошондуктан Мамбетов айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине, равно же өзгөчө сизге абдан жакшы иш аткарып атыпсыздар. Ишиңиздерге ийгилик, ушундай эле ар дайым сиз ийгиликтүү тажрыйбалар менен бөлүшүп, Кыргызстан элибизге бир жакшы салым кошуп жүрө бериңиздер. Азыр эми Нургүл кийинки слайдка өтсөк, Каргалык айыл өкмөтү барсыздарбы? Белги берип койсоңуздар. Каргалык айыл өкмөтү. Каргалык айыл өкмөтү сиз бар болсоңуздар, анда биз презентацияны коелук. Үн чыгарып койсоңуздар, барбыз, ооба кое бериңиздер деп. Тогуз Тoro районунун Каргалык айыл өкмөтүнүн адистери, айыл өкмөт башчысы чалды эле азыр бир жерде семинарда эле чогулуштамын деп. Бирок адистер кошулат деди эле. Адистер бар болсо. Жок, бектер түшүндүм. Алар жок болсо азыр силердикин коебуз. Данияр байке, мен кыргызча жаштар билимдигин коюп койбойбузбу мен? Ошо болду. Бектур азыр программа менен кетип атканбыз. Андай болсо Нургүл азыркы күндө бизде могу Кара Суу району, Ош облустун Кара Суу районунун Мада айыл өкмөтүн коюп берип коюңуз. Ошого көңүл буралык. Көрүнүп атпайбы? Ооба, көрүнүп атат. Звугун чыгарып коюңуздар. Звук чыкпай атат. Урматтуу бүгүн биздин семинардын катышуучулары, бул жаштардын Мада айыл өкмөтүндө жаштардын айыл жаштар биригип 50-дө жакын бир эме өткөрүштүр. Ошол боюнча азыркы күнү кыскача видео ролиги бар болчу. Андан суроо жоопторун анан Бектур мырза менен катыштыра беребиз. Нургүл отчеттон со звуком. Звук нет. Угулбай атат. Звук жок болуп атат, звук. Aslında az elek. Onga жеткен эмес элек, эми азыр Кудайга шүгүр 10-15тен көбөйүп 20-дан көбөйүп 30 болдук. Азыркы учурда 86-жылкы акелерибизден Можно повторить назад? Сначала. Биригип
жумасына бир жолу же болбосо 10 күндө бир жолу чогулуп айылда эмне проблема, эмне жетишпей атат, айылдын каерин эмне кылыш керек, эмне каерин оңдош керек, ошолорду чечип, Кудайга шүкүр жакшы нерселерди кылдык, чечилди. Айылды өндүрүү үчүн жана жергиликтүүлөргө шарттын максат кылган жаштар айылдагы маселелерди чечүү боюнча иш алып бара башташат. Алар алгачкылардан болуп таза айыл деген аталышта таштанды таштоочу каларды. Негизги көчөлөргө жана эл көп жүргөн жайларга орнотушат. Чогулушта кимде кандай идея болсо ошолор айтышат да. Ошондо 94-жылкы балдарыбыз ушул жерде айылдын жолдорунун чегесинде мусулдар жатпасын деп тазалык боюнча да бул өздөрү сунуштагандан сунушту баардыгы ошол жердеги чогулган адамдар колдоп өзүбүз бүтүрөбүз деп булар баардыгын 94-жылкы балдар поколениясына бир 40тан 50ден ашуу бала бар экен. Ошол балдар өздөрүнүн жарынан кылып мектептин астына, больницанын астына, центрге коюшту. Жалпы эсеби менен бир 25-30тан ашуун болуш керек. Мынча. Азыр ошентип бунун максаты ушу айылыбыздын таза болушу, жолдун чекесинде мусулдарды алдын алуу, ошол чачылбай. Айыл жаштарынан турган топ алдын ала макулдашуу, жетишүү аркылуу ар бир көйгөйдү чечүү үчүн иш алып барышат. Таштанды таштоочу урналардан кийин айылдагы дагы бир көйгөйдү маселе. Бер коюн. Чогултуп аялдама орнотушат. Чек айылда жүргүнчүлөргө бир да аялдама болгон эмес. Бизде больницага да айылдар көп келет экен, ошо больницадан чыккан арыган аксакалдар, эжелер, энелер келет экен, ошо тик туруп калат экен да. Ошо астромапия кылып бердик, азыр Кудайга шүгүр, астромапия турушат. Айылыбызга ошо астромапия менен салымыбызды коюштук. Жаштар ар бир сунуштуулар издеп чыгып, өздөрүнүн чамасы жеткендерин ишке ашыруу менен бирге жергиликтүү бийликтин биргеликте иш алып барышат. Эки тараптын ортосунда ишке ашып жаткан маселелер оң жыйынтыгын берет. Кандай маселе болсо, бизге кайрылып, биз ошол жаштар биздин олордун демилгесин киргизип, колдоп, биз жактан көтөрүлгөн маселелер олор болду. Бул бир айылда түзүлөт, башка айылдарда да үлгү болуп атат. Башка айылдардагы ушундай түзүп, булардан үлгү алып иштейбиз деген аракеттер түзүлүп атышат. Бул жерде түзүлгөн бирок ушул айылдын жаштарындай иш алып барышкан эмес да, кагаз жүзүндө түзүп, эки жолу жыйынтарды көрүп сол калып кеткен. Булар кандай эмес, иши менен сөзү айкалышып. Ушундай неме болуп атат, азыркы күндө булардын демилгелери бизге да берген айылдын өнүгүүсүнө өтө жакшы. Жаштардын демилгеси жана жергиликтүү бийликтин колдоосу менен айылда ички жолдор оңдолуп, тротуарлар курулду. Жаштардын дагы бир сунушу жергиликтүү бийлик колдоп, ички айылдагы спорт комплекстери ремонттоп, заманбап жабдыктарды орнотуп пландалган. Спорт демекчи демилгечи жаштар бул тармакка көңүл буруп, спортчуларга шарт түзүүдө, аларды колдоого да иш алып барып келишүүдө. Маселен, спортчулардын эл аралык же башка турнирлерге барып келишүү, алардын маршрутуна шарт түзүп жатышат дейт башкаруучу. Aşırı uğraşanlar mal var. Çok istek çekten şu an oldu falan mayın var. Akıda var. Şu oldu. Bundan sonra kara ayında az kapsız olma mülkülerde azıcık sürükle. Kışkısın kömürlerin kapsızda geçiyor. Hiçbir siyasi tızıkçılığı yok. Onlara tuğlu etken ayrı için iş alıp arıp yattan yaşlar tepkilerine çevrilikli kurumlar kararı. Biz şu yaşlarga ayrı razılız. Bulardın geleceği keyin bolsun. Dagı şoğun jakşı ülkülü işlerde alıp barışa verirsin. Bizdin geleceğimiz yaşlarda
бекерин айтылбайт экен. Ушу келечегибиз, ушу жаштар баардык нерселерди жасашып атышат. Мындай жашообузга жакшы эле мына айылдагы балдар бирине бири түшөнүшүп, кандай кайерге эмне жасаш керек экенин баарын билип калгандан кийин булар азыр биздин айылдарда аябай көп иштерди жасашып атышат. Жаштарды жакшы жолго тарбиялап атышат, мешиттерге жардам берип атышат, дарыгаттандарга жардам берип атышат. Ошо балдарыбызга рахмат. Эми ошо жаштар биздин келечегибиз, ушуларга үмүтүбүз чоң. Мемлекетчи жаштардын өкүлдөрү кезектеги жасоочу жумушун талкуулаган жолугушту. Бул жаналар тажрыйбасындагы эң ири коопсуз айыл долбоорун ишке ашырууну, анын жол жоболору жөнүндө сүйлөшүүдө. Айылдын борбордук жайларынан видео байкоочу камераларды орнотуу учур талабы. Айылыбызга ДТПлар көп болуп атат, балдар өлүп кеткен учурлар болуп атат, ошондой эле баягы мектепте аракетчилик, башка ушул уруучулуктар баардык кылмыштардын бетин ачуу максатында азыр тем более бүт шаарларыбызда коопсуз шаарлар ишке ашып атпайбы, ошонун негизинде да биз айыл өкмөттүн жардамысыз жаштар өзүбүз эмгек көтөрүп ушул нерсени ишке ашырабыз деген планыбыз бар. Азыр ушул Кочкаратадан артисттер келип беседовать этишти сметасын. Быйылкы жылга аракет кылдык эле, кичине акча маселесине келип такалып калдык, бирок эмдиги жылга Кудай кааласа ишке ашырабыз деген жакшы ниетибиз бар. Буюрса ишке ашырабыз. Жаландара демилгелүү жаштардан куралган 38 жаштар биримдиги идеяларды, сунуштарды кабыл алууга байланыштырган 1 айда 2 жолу өткөрүлгөн чогулуш жана соц тармактагы WhatsApp группа. Алар бул айылдагы жаштардын күчү жана каршылоосу жеткен маселелер чечимин бөлүп келүүдө. Демилгечи жаштарды бириктирген нерсе айылдын өкүлүшүнө салынушу. Murat Ulu bunlar Beyazı Bey bu ülkelerde de var. Урматтуу катышуучулар, бул азыркы күндө кыска ролик МАД айыл өкмөтүндөгү айлык жаштардын презентациясы болду. Калыбек уулу Бектур. Суроолоруңуз болсо, бул жаштардын лидери ушу Кара Суу районунда МАД айыл өкмөтүнүн суроолор болсо, ушу Бектурга суроо берелик. Кандай кыйынчылыктар болгон, жаштардын демилгесин, жаштардын башын бириктирип, кандай максаттар койгон, ошо боюнча суроолор болсо берип угууга аракет кылалы. Бектур, саламатсызбы? Саламатсызбы? Катышуулар, саламатсыздар. Суроо берсек болобу? Болот. Болот. Атым Нуржан, ошо Мамлекеттик башкаруу академиясында мугалиммин. Менде мындай суроо бар эле, азыр жакшы презентацияңарды көрсөттүңөр, анан ошол жаштар комитети алектенет окшойт бул суроолор менен. Анан ушул жаштар өздөрү тарабынан жергиликтүү бюджеттин чегинде ушул маселелерди караганга акча каражатын кандай кылып бөлүштүрүшөт, жергиликтүү кеңештин депутаттарына, айыл өкмөтүнө кантип өздөрүнүн баягы проект предложение деп коебуз, ошолорду кантип сунушташат, ушундай бир жакшы мисалдарыңар барбы? Кандайдыр бир жергиликтүү бюджеттен силерге ушул иш-чаранын негизинде жардам берген боюнча, анан ал акча каражатын кантип бөлүштүрүп, мындай кандай, в общем, кантип выбивать эттиңер да бюджеттен, ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Рахмат сурооңузга. Биз Кыргызстек жаштар биримдиги өзүнчө айыл өкмөттөн сырткары мындай бир жаштар уюмубуз. Официальный юстицияда каттатып, мындай документальный кылып койгонбуз да. Анан негизи эле биз айыл өкмөт менен акча маселесинде такыр мындай эме кылып көргөн эмеспиз. Себеби биз өзүбүздүн фондубуз бар, анан айылдагы баардык каржыланган нерселерге өзүбүздүн фондубуздан иштетебиз да. Жергиликтүү бюджеттин эмесин карабайбыз. Ал жактын көз каранды эмеспиз да. Себеби биз өзүбүз фонд ачканбыз. Бул фонд жалаң ушул айылдын жаштарынан айына акча чогултуп, ошол фондубуздун азыр уже 1 миллиондон ашырдык да. Эме акча суммасынчы. Саламатсыздарбы, суроо берсе болобу? Жакшы, рахмат. Менин суроом мындай да,
Сиздер ал дагы көп иштерди алып барып көрсөтүп атпайсыздарбы, азаматсыздар? Анан чет өлкөлүк донорлор менен же проектлер менен иштесиздерби? Анан канча курактагы балдар арасында сиздердин жаштары канчада дегеним? Рахмат сурооңузга. Эми бизде азыр эң жогорку чеги 86-жылкы байкелерибизге чейин, анан кичинекейлери мектепти бүткөндөр уже официально кошула берет эме уюмубузгачы. Анан кийин бейик өкмөт уюмдары менен иштешесизби деп сурай атасыз. Бир-эки жолу иштештик. Ошол Арис программасы менен иштешип, бир долбоорго катышып, андан 3-чү орунду алып, акча каражат утуп алып, айылыбыздагы садикке полный видео байкоо орнотуп бердик. Ошол эменин негизинен, жаштар биримдигинин ошол проекттин негизинен. Анан үйдө ата-энелер ошол садиктеги балдарын онлайн көрүп отурганга мүмкүнчүлүк түзүп бердик да, ошол бейик өкмөт уюмдарынын эмеси менен иштешкенин натыйжасында. Азаматсыздар, анан бир суроо. Сиздердин ошо уюмга кирип атканда акча каражатын кошуп туруп кирби же жок эле? Жок, кандай акча каражат бергиле деген талап жок. Силер берсеңер киресиңер, бербесеңер кирбейсиңер деген талап жок. Бизде мындай нерсе бар. Эстафета деген нерсе бар. 86-жылкы байкелерибиз өздөрү айыл үчүн бир жакшы нерсе курушат, мисалы, айылга 5 остановка курушат дагы. Биз мына 86-жылкы поколение ушул нерсени жасадык. Мындан кийинки айылга кийинки эстафетаны 87-жылкыларга өткөрүп берет. 87-лер, 88, 89 ушундай поколение болуп кете берет. Анан бул жерде мындай өзгөчөлүгү атаңдашуу пайда болот. Анан биз давай ушул поколенияден караганда жакшыраак нерсе салайлы, жакшыраак нерсе айыл үчүн кылайлы деп ошондой нерсеге негизги басымды ошол нерсеге жасаганбыз. Анан кийин фондубуз, шотубуз ар дайым ачык, ким мүмкүнчүлүгүнө жараша бере берет. Мисалы, бербегендер деле бар. Мисалы, айына жакшы бизнесмен байкелерибиз 10 000, 20 000ге чейин которуп кое берет. Ошондой да. Азаматсыздар, ишиңиздерге ийгилик. Суроо берсе болобу? Саламатсызбы, демилгелериңер абдан сонун экен, азаматсыңар. Мисалы, менде мындай суроодо сиз айтып атпайсызбы, жана 1 миллиондой акча каражат чогулду. Анан ошол акча каражатты силер өзүңөрдүн специальный счетуңарга салып туруп, аны кантип көбөйтөсүңөр? Бизде мындай көбөйтүүнүн эрежеси бар. Бир поколениеда айылыбыз чоң да, ошого бир поколениеда кеминде 50 бала бар да. Кеминде 50 бала айына, бир поколение сөзсүз айына 2000 сомдон акча каражат салып туруш керек фондго. Ошондо бизде общий жалпысынан бир 16-17 поколение бар. Минимальный айтканда 15 поколение айына жок дегенде минимальный 2000ден салганда 30 000 сом айына акча түшүп турат да фондубузга. Бул андан сырткары спонсор байкелерибиз бар, ошолор салат. Россиядагы иштеген өздөрүбүздүн байкелерибиз, агаларыбыз Россиядан да салышат. Ошондой негизинен ошондой жергиликтүү элдерди өздөрүнүн көңүлүнөн чыгып сала турган ошондой кылып түзгөнбүз да. А бирок ошонун бардык суммасын силер чыгарбайсыңар, кандайдыр бир сумма постоянно туруп турат, ошол жакта? Ооба. Постоянно сумма туруп турат. Биз основной пандемияда көп акча иштеттик, бир 700 000дей акча короттук. Бул жанагы кислородный оборудованияларды алып, больницага медицина эмесине көп, ошондо көбүрөөк акча иштеттик. Кийин ошондо акча азайып кетип, кийин кайра орун толуктадык. Ошол анан айылда эмне көйгөй болсо өзүбүз чечкенге аракет кылабыз. Мисалы, айыл өкмөттөн кээ бирде билесиздер да, бюджеттен бул акча алыш өтө кыйын. Анан фонддон общий ортого салабыз, баардыгы макул болсо ала берет. Мисалы, айылда мүмкүнчүлүгү чектелгендерге же кыйналган үй бүлөлөргө акча керек болуп калса, фонддон берип тура беребиз. Анан айылда бир иш-чара өткөрүп калсак, же бир айыл үчүн бир нерсе куруш керек болуп калса, ошол фонддон иштете беребиз да. Анан чоң баягындай долбоорлор болсо, анан айыл өкмөткө сунуш беребиз. Биз жаштар ушуну талап кылабыз. Ушул мисалы жарым жылдык 6 айдын бюджетине же кийинки жылдын 6 айдык бюджетине киргизип бериңиздер деп, ошондой депутаттар менен ошондой иш алып барабыз. Эгер чоңураак долбоорлор болсо, анан негизинен майда иштетебиз.
Анан мисалы үчүн жанагы бир ошо топтолгон акчаны бир нерсеге жумшайбыз дегенде силер өзүңөрчү эле жаштар комитети өзүңөрчү эле жолу уюшуп эле анан жанагы приоритетный проблеманы ортого коюп туруп эле жөн эле добуш менен эле алып чыгып кетесиңер, э? Ооба, бизде эки группа бар. Бир лидер группалар бар. Лидер группа бар, анан бир общий группа бар. Общий группада бардык айылда жаштар WhatsApp группада бардыгы ошол жакта общий сала турган нерселерди общий салабыз. Анан эгерде ошо акча маселеси чече турган болсок, общий лидер группадагылар чечет. Лидер группага салабыз, голосование берет. Ушуга акча берип атабыз, кандай дейсиңер дейт. Лидер группалар айтат, жок, болбойт, кереги жок, ага бериштин кереги жок дейт. Анан кээбиркилер айтат, макул бериш керек дейт, анан бөлүш керек дейт. Ошого эл ошол лидер группалардын немесине, чечимине жараша бөлүнөт акчалар. Эң сонун, рахмат. Себеби баягындай 300 адамдан 300 ой чыгып, ооба. кээбирки боло турган нерселерди дагы болтурбай койгон учурлар көп боло бергенден, анан ошого давай только лидер группалар чечсин, көп адамдын кереги жок, бир чече турган 30 адам же 40 адам ошондой лидер группалар, лидер поколения кылып койгонбуз. Ар бир поколенияден 2ден лидер болот. Ошолор чечет да. Ооба, анткени жана өзүңөр деле баарыңар деле билесиңер го, жана Арис, например, Аристен келгенде приоритетный проблемалар дегенде элдер ошондой эле 5-6 оңго бөлүнүп кетет да, ошондой эле сыяктуу болуп кетпейби деген ойда. Ооба, ошондой болуп кетет өзү негизи. Анан биз ошол жолун карадык да. Эң сонун рахмат. Ишиңерге ийгилик. Урматтуу катышуучулар, суроо берүүчүлөр, өзүңүздөрдү тааныштырып койсоңуздар. Аты жөнүңүздөрдү айтып бердим. Менде мындай суроо бар да. Угуп атабы? Ооба, тааныштырып коюңуз өзүңүздү. Ноокат району Төлөс айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Батыров Арзыкан. Мына балдар азыр иш кылганыңар жакшы. Силер мына таштандылар таштоо боюнча кандай иштер жүргүзүп жатасыңар? Анан ошо таштандылар таштоочу жайыңар кандай, мындай талапка жооп бере турган жерби? Бизде таштанды таштоочу өзүнчө муниципальный эме бар, ишкана бар, айыл өкмөтүнүн балансындагы. Биринчи полигон чечилбей 1 жылда иштебей калды. Шарк айыл өкмөтүнүн полигонуна төгүп жатат элек, алар уруксат бербей, кийин айылдык кеңештин депутаттары өздөрүнчө бир жер карап чечип беришти. Ошол жерге мусор төгүп азыр айыл өкмөт боюнча 2 машина иштейт. Ошол мусорный ящиктерди дагы ошол ар бир үйгө милдеттендиргенбиз. Мусорный машиналар келгенде салып туруп жүктөп койгонучу, анан ал мусорларды бесплатный алат. Калган үйлөрдөн жыйнаган мусорларды акчасын берип алышат. Ошо көчөдөгү мусорларды, мусорный урналарды ошол айыл өкмөттүн муниципальный мусорный эмесине милдеттендирип койгонбуз. Бериңиздер сурооңузду. Бектор, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиңерге ийгилик, өтө жакшы иштерди жасап атасыңар айыл аймагында. Мен айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары. Азыр мына ролиңерди көрүп, өтө жакшы нерселерди көрдүк да. Менде бир гана суроо бар. Азыр айыл өкмөтү ошо жергиликтүү бюджеттен силерге кош каржылоо же болбосо бир жардам көрсөтүү жөнүндө мындай көргөндөй болгонунда айыл өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен өз ара мамилеңиздер кандай? Анан мына ошол иш жасап атканда какой-то курулмаларды, аялдамаларды куруп атасыңар. Ал эми бардыгы муниципалдык жерге курулуп атат да. Ооба. Алардын кийинки туруктуу иштеп кетиш деген маселелери бар. Аларды туруктуу иштеп кетиш деген аны оңдоо, түзөө кийинки маселелери бар. Мен баардыгына эл көтөрө бербейт да, силерге рахмат. Ошол жасаган иштериңер айыл өкмөтүнөн макулдашылып жасалабы, кийин жасалган каражаттар баардыгы бир документация болуп айыл өкмөтүнүн балансына отургузулабы деген суроолорум бар эле. Рахмат сурооңузга. Айыл өкмөт менен тыгыз иштешебиз. Эгерде айыл өкмөт менен тиешелүү иштер болсо, анан мисалы жана ошол эле мусорный ящиктердин орнотуу боюнча остановкаларды куруу боюнча айыл өкмөт, айыл башчылары менен кеңешип, кайсыл жерге орнотобуз, кайсыл жерге уруксат бар, ошолорду албетте кеңешип туруп орнотобуз. Өз билемдик менен эле каалаган жерге барып куруп койгон туура эмес деп ойлойм. Анан кийин бюджет боюнча, жанагы акчасы боюнча биз өзүнчө коомдук уюм катары катталганбыз. Юстициядан өтүп, өзүбүздүн печатыбыз бар, өзүбүздүн специальный документибиз бар. Кайрымдуулук концерттерди өткөрүп, ошондой нерселерди көп жасайбыз. Анан айыл өкмөткө отчет бербейбиз биз. Алардан өз алдынча эле мындай коомдук уюм катары иш алып барабыз да.
мен отчет ретінде айтқаным жоқ. Мысалы ошол муниципалдык жерге курулган курулмалар бардыгы айлык өкмөттүн балансына алыныш керек да. Айлык өкмөттүн балансына алганын деп уккам, бирок ал боюнча тактап бийликтеп көргөн эмеспиз. Айлык өкмөттүн отчетунда кетиптир ошол айлык өкмөттүн эсебинен курулган дегендей кылып, бирок документальный анын билбейт экенмин точно. Рахмат Бектур. Бирок биз айыл өкмөттөрү силер жасаган иштер менен любой жерде барып, любой трибунада туруп мактанабыз да, биздин балдар жасашты депчи. Айыл өкмөттөр кадим делесе керек, бирок биздин аймакта жасап атат. Биздин элдин Ошондой болушу мүмкүн, мен адашып калсам. Рахмат, чоң рахмат. Өтө жакшы ишler кылып. Макул. Башка суроолор жокпу? Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуздар болсо, мына мисалы бул Бектурлар жазып аткан иш, бул үлгү боло турган иш. Көп жерде жаштарыбыз көп, ошо жаштарды ушундай жакшы жолдорго үндөп, жаштардын активдүүлүгүн колдонсок деген ой менен бүгүнкү күндө ушул Ош областындагы Мадай өкмөтүндөгү ийгиликтүү тажрыйба катары бүгүн көрсөтүп атабыз. Ошондуктан бул жигиттер 50дөн ашык долбоорду иш үчүн ашырыптыр. Ошон үчүн суроолоруңуздар болсо азыр тактап сурап алыңыздар. Анткени бул Бектурлардын иши арзый турган иш, абдан жаш болсо дагы булар айылдын көйгөйүн чечип, бүгүнкү күндө айылда баягы кайдыгер мамиле кылбай, чогуу эл менен ошо айылдын көйгөйүн чечип жүргөндө бул чынын айтканда көп жаштарды ошого үндөшүбүз керек экен. Үлгү катары муну бир эмес, да көп бөлөк платформаларда көрсөтүш керек да. Ошон үчүн суроолоруңуз болсо бериңиздер. Бектур, силерде кошумча дагы маалыматтарыңыз болсо айтып койсоңуздар. Менде неме бар эле да, менде. Калоо элек Бектурга. Саламатсыңбы? Саламатсызбы. Ишиңерге ийгилик. Мындан кийин дагы жакшы ийгиликтерге жетише бергиле. Ар бир айылда ушундай неме көйгөй маселе, мусор маселе, аябай көйгөйлүү маселе да. Биздин айылыбызда да ошондой көйгөйлүү маселе, бизде болсо тиги немеге бизде эчкилей деп коет да, ошону жакка таштап коюшат. Бирок анын тегерегин курчаган киши жок. Биздин айыл өкмөттө да андай нерсе жасай элек да. Мени силер алдыга жылы бергиле, ишиңерди жылдыра бергиле, анан жанагы муниципалдык жерге жанагы мындай нерселерди куруп атпайсыңарбы? Ошолорду айыл өкмөттүн базасына киргизип коюшуңар керек да. Туура айтат. Мен Оразбай Гүлнар. Салам. Рахмат. Анда эч кимде суроо жок болсо мен өзүм кичине кошумчалап койсом болобу? Ооба, Бектур, кошумчалап бар эле да Бектурга. Саламатсыңарбы? Таныштырып коюңуз. Мен Абдыкерим Аруке, Акжар айыл өкмөтүнүн айыл кеңешинин депутаты. Ошо Бектурга суроо бергим келет да. Силер юридический лицосуңарбы? Жанагы банктан шот ачып, ушундай неме жана акчаларды топтоп салабыз деп атпайсыңар? Мисалы, ар бир поколение 2000ден ошондой кылганда банкка. Жок, ошол банкка чогулганда именно юридический лицо кылат десе кичине проблемалар көбүрөөк экен. Анан бир өзүбүз бухгалтер шайлаганбыз. Ошол адамдын именной атына шот ачып туруп, ошого мындай прозрачный кылып койгонбуз да. Көрүнүп тура турган кылып, мындай жеке адамдын эле кармагында сакталат, бирок ар бир айдын аягында акча боюнча маалымат берип турат группага. Канча акча калды, канча кетти, канча акча кошулду, ошол боюнча ар бир айдын аягында. Рахмат. Жакшы экен. Бектур, кошумчалайм деп атсыңыз, кошумчалап коюңуз. Ошо баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Негизинен айтып кетейин, өзү азыркы күндө мындай жаштардын орду бир өзүнчө бир чоң аудитория, өзүнчө бир чоң эмени ээлеп калды десек жаңылышпайбыз. Анткени кайсыл айыл өкмөттө жаштар ынтымактуу болсо, кайсыл айылдын жаштары биримдиктүү болсо, ошол жерде иш алга карап жылганын мындай иш жүзүндө байкадык да. Мисалы азыр бизде поколение аркылуу мындай бир жаштардын ынтымагы жок. Себеби өзүнөн чоңдор кичинекейлерин мындай кандай десек зөкүрлүк кылып коет. Анан ошого мындай бир айылдын жаштары баары ынтымак болсо, агайыны болуп күндө чогулуштарга чогулганда бир туугандай болуп калат экен да. Биз ошол нерсени өзүбүздүн башыбыздан өткөрдүк. Анан
ынтымак пайда болот экен, уру көчө мындай айыл болуп бөлүнгөн нерсе такыр токтойт экен. Анан биз айына 2 жолудан футболдук турнир өткөрөбүз. Буга айылдын бардык жаштары келип катышат. Буну дагы ошо поколение аралык меме кылып койгонбуз. Эстафета катары фонд кылып өткөрүп бере турган кылып. Анан ошол негизинен жакшылык иште жанашалы, баарыбыз мамлекет бизге эмне кылып берет деп отура бербей, өзүбүздүн көйгөйүбүздү азыркы ушул заманда толук чечип алууга болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, өзүбүздөн келе жаткан мындай инилерибизге үлгү катары биздин агаларыбыз ушундай иштерди кылган, биз алардан эмнебиз экен, биз мындай иштерди кылабыз деген стимул бере турган иштерди кылганга аракет кылып жатабыз. Мындан дагы токтобойбуз дагы. Кудай кааласа өзүбүздүн айылыбызды коопсуз айыл долбоорун өзүбүз ишке ашырабыз, аракет кылып атабыз. Кудай кааласа андай буюрса ишке ашырабыз, акча маселеси чечилип калды. Ошол баарыңыздарга ийгилик каалайбыз, жаштар менен иштешкиле, айрыкча айыл өкмөттөргө эң негизги силердин мындай алдыга жыла турган куралыңар бул жаштар. Жаштар менен ынтымактуу болсоңуздар, сиздер эч качан эч жерге кор болбойсуздар. Баарыңыздарга рахмат. Рахмат, Бектур, рахмат. Абдан силердин үлгүлөрдү буюрса эми көп практикалардан көрсөтөбүз. Иштериңиздерге ийгилик, алдайга ой максаттарың баары тең ийгиликтүү ишин аша берсин. Урматтуу бүгүнкү биздин семинардын катышуучулары, бизде эми бул программа боюнча саат 3-төн 5ке чейин болчу. Азыркы күндө бул жерде программа боюнча Каргалык айыл өкмөтүндө 9 районунун таштанды чыгаруу маселеси чечүү үчүн муниципалитеттер ортосунда кызматташуу ийгиликтүү практикасын киргиздик элек. Бир техникалык бир себептер менен кошула албай калышса керек. Ал кишилер ошондуктан алардын практикасын кийинки ушундай онлайн тажрыйба алмашууда кошолук, көрсөтөлүк. Биз ушул бүгүнкү күндө Борбор Азия жергиликтүү өз алдынча башкаруу академиясы, ошондой эле академия бул USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында жергиликтүү маселелерди чечүү жана муниципалдык кызмат сапаттуу көрсөтүү багытында айыл өкмөттөрдүн, ошол эле айыл өкмөттүн башчылары, айыл өкмөттүн кызматкерлери, депутаттары, ушу Бектурга окшогон айылдын активдүү жаштары баарын камтып туруп, биз 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу болсо, кээ биринин көйгөйлөрү окшош. Ошондуктан биз ушул ийгиликтүү практикаларды сунуштап ошолорду көрсөтүп атабыз. Ошондой эле сиздердин дагы жакшы бир ийгиликтүү тажрыйбаларыңыз болсо, ошо менен биз менен бөлүшсөңүздөр, мыкты тажрыйба порталына катталсаңыздар, ал жерде 135 мисал бар. Ошол жактан мыкты аймак GovKG кирип, ошол жактан каттап көрсөңүздөр болот. Ушул азыркы биз көрсөткөн практиканын баары тең ошол порталда катталган. Ошолорду алып, мына бүгүнкү күндө сиздерге онлайн практика катары алмашып бөлүшкөнгө аракет кылып атабыз. Андан тышкары дагы ошого кирбей калган, бирок ушундай жакшы биз дагы жеринде ийгиликтүү тажрыйбаларды ишин ашырып атабыз. Ошону каттап бериңиздер. Кандай бир сунуштарыңыздар болсо, бизге чыксаңыздар болот. Борбор Азия жергиликтүү өз алдынча башкаруу академиясы бул именно муниципалдык кызматкерлерди, жергиликтүү кеңештин, депутаттардын, коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүн, жергиликтүү жааматтардын өнүктүрүү башкаруу темалары боюнча окутууларды өткөрөбүз буюрса, сапатты жана жергиликтүү квалификациясын жогорулатуу үчүн түзүлгөн. Ошондой эле бул кыскача айтып кетсек, академиянын негиздөөчүлөр бул Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу, өнүктүрүү саясат институту. Биз эми мындан ары ушундай платформанын, тең-тең платформанын өзгөчөлүгү бул сиздерге окшогон эле сиздердин кесиптештериңиздер, өзү кыргыздын жарандары эле өзүнүн үлгүсүн көрсөтөт да. Бир эксперт эмес, бир кандайдыр бир профессор эмес, жөнөкөй эле кыргыздын айыл өкмөттөрү, жарандар кандай көйгөйлөрдү кандай жолдор менен чечип атканын кыскача ушул биздин платформанын негизинде айтып берип атат. Ошондуктан бүгүн убактыңыздарды бөлүп, бизге ушул эмеге катышып берген өзгөчө Мамбетов айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Гүлзат, СОУПнын жетекчиси Ранежеге ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле Ош облусунун Кара Суу районунун Маада айыл өкмөтүнүн
жаштар демилгеси, жаштардын уюму, айылдык жаштары менен бул Калыбек уулу Бектурга лидерине ыраазычылык билдиребиз. Буюрса сиздердин мындан ары дагы жакшы жетишкендиктер, ийгиликтерди да күтөбүз. Анан бизде суроолоруңуздар болсо бериңиздер, жооп бергенге аракет кылалык. Болбосо анда баарыңыздарга ыраазычылык. Урматтуу катышчылар, мени угулуп атамбы? Ооба, угулуп атат. Суроо деле жок. Суроо жок болсо анда ушу менен жыйынтыктай берелиби? Ооба. Олор жок. Рахмат. Биз октолуңуздар. Рахмат, Рандойжо, рахмат. Угулбай калдыңыз. Чоң рахмат менен саламатсыз болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Өтө жакшы конференция болду. Кадырбай Алматулар көп нерселерди алдык. Кудай кааласа, ишибизде биз колдонобуз бул тажрыйбаларды. Буюрса, өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздар болсо дагы кайрылып жөнөтүп коюп тургуңуздар. Рахмат анда баарыңыздарга. Рахмат баарыңыздарга, саламаттыгыңыздар. Жакшы конференция, жакшы өттү, аябай кызыктуу. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик баарыңыздарга.